Эл аралык футбол федерациясынын жүргүзүп жаткан иши эбегейсиз зор. Турнирлерди жана чемпионаттарды өткөрүүдөн тышкары FIFA тарабынан жашоону жакшы жакка өзгөртүүдө футболдун күчүн таанытып, даңазалай турган көптөгөн программалар ишке ашырылып жаткандыгына күбөбүз. Аны биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз, жон терибиз менен сезип жүрөбүз. Эл аралык футбол федерациясынын жаш таланттарды өнүктүрүү схемасы программасы FIFA Talent Development Scheme. Бұл әрбір талантты ойыншыға мүмкіншілік берген, соның табылға екенін баса белгілеп айта кетейін. FIFA футбол тармағына терең талдау жүргізіп, пилоттық программаны ишке ашыруу үчүн Кыргызстандағы 7 өлкөнүн катарына кошкону бизди кубандырат. Кыргыз футболун өнүктүрүүгө эл аралык футбол федерациясынын көрсөткөн көмөгү үчүн мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасына болгон сиздин сапарыңыз символикалуу жана биз үчүн өтө маанилүү. Сиздин Кыргызстанга келишиңиз кыргыз футболунун өнүгүүсүнө дем берет деп ишенемин. Спорт жаатындагы жетишкендиктер мамлекеттин бакубаттуулугун, биримдигин жана өнүгүүсүнүн көрсөткүчү болуп саналат. Андыктан ФИФАнын кыргыз футболун өнүктүрүү боюнча колдоосу абдан маанилүү биз үчүн. Эл аралык футболду өзүнчө бир үй бүлө катары карай турган болсок, биз өзүбүздү ал үй бүлөнүн толук кандуу мүчөсүбүз деп эсептейбиз. Ошондуктан FIFA бизге үй бүлөдөгү бир туугандай камкор мамиле кылат деп бекем ишенебиз. Уюм кыргыз футболунун өнүгүүсүнө көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Кыргызстанга болгон сапарыңыз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүзгө болгон кыска мөөнөттүү сапарыңыз сизге жагымдуу элестерди калтырарына, андай сезимдер ажайып кооз жерибизге дагы бир ирет келсем деген эң сөөгүңүздү жаратарына мен терең ишенем. Thank you very much, Mr. President. Thank you for your kind words. Thank you for your warm welcome in. Урматтуу президент мырза, ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Чындыгында мен биринчи жолу келип атам Кыргызстанга. Абдан кооз өлкө экен. Мына эми жолду билип калдым, келип турганга аракет кылам. Биз ушул делегация менен келип аткан максатыбыз биринчиден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиз кылып аткан аракеттерге дагы колдоо көрсөткөнгө даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан биз бир команда катары делегация менен келип, ушул футболдун таасири Кыргызстанга бир кандай жылдыздай болуп жалтырап, Борбордук Азиядагы боло тургандай өлкөгө аракеттерибизди да көрсөтөт элек. Эң биринчиден ушул сиздерге жана Кыргызстандын өкмөтүнө ыраазычылыгымды билдирет элек. Анткени Кыргыз Федерациясына берип аткан жардамды, көрсөтүлүп аткан жардамды, мендердин командасына да болуп аткан мамилелерди биз ыраазычылыгыбыз менен билдирип келет элек. Кыргыз футбол союзу абдан жакшы ишти алып келатышат, бирок биз дагы сурай турган биздин ниетибиз сиздердин колдоо менен Кыргызстандын элине боло турган жакшы жардамдарды берүүгө айтып келет элек. Президент мырза, сиз ушул жаш өлкөнүн президенти болуп турасыздар, бирок ушул жаш өлкөгө жаш болгонуна карабастан тарыхы, маданияты абдан бийик деңгээлге жетишкендиктердин баарын биз да билип турабыз. Ушул өлкөнүн арасында иш-чараларды алып жүргөнгө сиз азыр ээ болуп атасыз. Биз бардыгыбыз билгендей, футбол бул бир гана спорт эмес. Бул өлкөдөгү болуп аткан шарттарды, менталитетти, ой жүргүзүү, мамилелерди жана башка боло турган өлкөнүн арасында боло турган катнаштарды белгиси болуп эсептелет. Ошондуктан биз салым кошконго, ушул тарапты, ушул жакты өнүктүрүүгө салым кошконго даярдыгыбызды билдирет. Азыртан айтып кетсек, ушул 10 жыл мурундагы Азия кубогунда да катышкан Кыргызстан командасы жана башка машыгууларда болгон кошумча убакыт берилген турнирлерди да көрүп келатабыз. Ошондуктан Кыргызстандын футболу 10 жылда өнүгүп келатканын да биз байкап атабыз. Биз ошону эмне менен белгилейбиз? Анткени кыргыз футболчулар өзүнүн жердүү жана физикалык таланты бар экен деп айтып кетет элек. Андан тышкары ушул футболго абдан жакшы болгон аракет жана мамилеңиз бар экен деп билип атабыз. Ушул берилип футболго жакшы мамиле көрсөтүү менен таланттарды бирлешкенде биз ушул футбол үчүн гана эмес, Кыргызстандын эли үчүн чоң салым кыла алабыз деп ишенем. Мен айтып кетерим, ушул жерге мен болгонумдун максаты кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келе турган иш-аракеттер. Биздин максатыбыз инвестиция кылуу болуп атат. Жана центр ачылат деген
боло турган иш-чарага катышабыз, инаугурация боло турган жерге, жана техникалык жардамды академияга, Көлдө боло турган жана Бишкекте боло турган футбол ойночуларга шарттарды түзүүгө биз инвестиция кылганга даярдыгыбызды билдирип атабыз. Биз дагы башка долбоорлорду айтып кетет элек, мисалы аялдар үчүн футбол, мектептердеги футбол ойногу платформаларда. Анткени футбол бул бир гана оюн эмес, сиз дагы футболчу болгон соң түшүнүп атасызбы, анткени адамды бактылуу кылыш үчүн, анын маанайын көтөрүш үчүн футболдун көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан чогуу аракеттерди жумшап, ушул Кыргызстандын, биздин дагы адамдарды мындан дагы бактылуу болуп, мындан дагы футболду жакшы көрүп ойночулардан болсун деп айтат элек. To our people, this is finally the task and the function of both of us.